Манас Баатыр жөнүндө кыскача силерге айтып берейин. Манас эпосу кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгарма. Кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон салымы эң зор. Эпостун башкы каарманы Манас Баатыр. Жакып кан уулу Манас Баатыр жана анын укум-тукуму эл жердин азаттыгы, биримдиги, элдердин достук карым-катнашын бекемдөө үчүн күрөшү баяндалган эпикалык дастан. Манас бала күнүнөн акылдуу, эч нерседен жалтанбаган баатыр чыгат. Айылдаш, канатташ жашаган калмак манжуулардын балдарынан тентип келген бурут деген сөздөрдү уккандан кийин ал бул суроолордун тегерегинде ойлоно баштайт. Мына ошондон кийин ал 12 жашында душманга каршы аттанат. Манас эпосунун каармандары Манас, Алманбет, Бакай, Каныкей, Сыргак, Чубак, Семетей, Сейтек, Гүлчоро жана башкалар. Эпостогу окуялар жок жерден ойлоп табылбай, чыныгы турмуш жолунан алынып, кыргыз элинин басып өткөн жолун чагылдырат.